үй шартында укол капелица алуудан абайлаңыз. Маселен, өлчөмдөн ашыкча антибиотик берилип калса, аллергиялык реакция жүрүп, адам өлүмүнө чейин алып келиши мүмкүн. Ошондуктан медицинада укол же капелица берилип жаткан бейтапка алгач биологиялык сыноо жүргүзүлөт. Мында бейтап жөн гана дары иче турган болсо, аны алгач суюктук менен эритип, 100дөн 1-ин колдонуп көрөт. Ал эми денеге ийне саюудан мурун ошол антибиотикти тилдин алдына тамчылатып көрүү керек. Эгерде кан тамыр аркылуу укол берүү зарылчылыгы жараса, системадан суюк дарыны 3 жолу тамчылатып токтотуп берип көрүү зарыл. Жана жарым саат ичинде адамдын кан басымы, жүрөгүнүн согушу нормадан өзгөрбөсө, улантууга мүмкүн, кооптуу эмес. А бирок денени калтырак басып, жүрөк тез сого баштаса, ошол антибиотиктерди колдонбоо керек. Укол капелицаларды туура эмес алып жүрүү өпкөгө оордук келтирип, бейтаптын абалын кайра күчөтүп жибериши мүмкүн. Ийне саюуда дарыгерлердин колу дезинфекцияланган жана атайын формасы менен болуусу кажет. Учурда коронавирустун жеңил түрүнө кабылгандарга үй шартында дарыланууга уруксат берилген. Анткени алар денеге укол алышпайт, абалына карап дары-дармектердин айрым гана түрлөрүн колдонушу мүмкүн. Ал эми орто оор түрү менен жабыркап жаткан адамдар стационарда дарыланууга тийиш жана ошол жерден гана укол алууга уруксат берилет. Жалпылап айтканда, үй шартында өз алдынча антибиотик алууга медицинада тыюу салынган.